Mehrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен Тооба тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: күнөөлөрдөн тобо келтирген киши эч күнөө кылбагандай болот деп айткан. Тобо баардык мусулман эркек, аял тобо келтирүүгө тигиш. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен: О ыймандуулар, Аллага чындап тобо кылгыла. Тахрим сүрөсү 8-аят. Башка бир аятта Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: Алланы унуткандардан болбогула. Алла аларга өздөрүн унуттуруп салган, дал ошолор бузуклар деп айтылат. Хашр сүрөсүнүн 19-аятында. Аяттагы Алланы унутушту деген сөз Алла Таалага берген убадаларынан тайып, анын буйруктарына моюн сунуудан баш тартышты деген маанини туюндурат. Алла да аларга өздөрүнө унуттурду деген сөз болсо, жаман нерселерден баш тартып жакшы иштерди жасоону Алла аларга унуттуруп койду деген мааниге келет. Айша энебиздин радиаллаху анха айтуусуна караганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: Аллага жолугууну каалаган киши менен Алла да жолуккусу келет. Ага жолугууну каалабаган киши менен жолугууну каалабайт. Аяттын аягындагы дал ошолор бузуклар деген сөз менен Алла Таалага каршы чыгып, өз акыреттерин кыйроого учураткандарды, өзүнүн туура жолунан чыгып кеткендерди айтып жатат. Негизинен дене кумарына байланышкан күнөөлөрдүн кечирилишинен үмүт кылууга болот. Бирок түпкүлүгүндө текебердик жана ширк болгон күнөөлөрдүн кечирилишин күтүү кыйын. Себеби иблистин каршы чыгуусунун түпкүлүгүндө текебердик жана менменсинүү жатат. Мына ошондуктан өлүм келе электе күнөөлөрдөн баш тартып тобо келтирүү керек. Себеби Алла Таала мындай дейт: Ал өз пенделеринин тобосун кабыл алат, күнөө иштерин кечирет. Шуара сүрөсү 25-аят. Жогоруда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: күнөөлөрдөн тобо келтирген киши эч күнөө кылбагандай болот. Бир-эки аятта мындай деп айтылат: бир киши кылган күнөөлөрүнүн баарын бир дептерге жазып жүрчү. Бир күнү дагы бир кылган күнөөсүн жазуу үчүн дептерин ачты. Бирок дептерде күнөөлөрү эмес төмөнкү аят жазылуу экен. Алардын күнөөлөрүн Алла жакшылыктарга алмаштырат. Машалла. Фуркан сүрөсүнүн 70-аятында айтылып атат. Кийинки аятта: ыйман келтиргендердин жүрөктөрү Алланын эскертмеси түшкөн акыйкатына жиби турган учур келбедиби? Хадид сүрөсүнүн 16-аяты жазылган экен дептеринде. Силерден мурдагы китеп берилгендерге окшобогула. Убакыттын көп өтүүсү менен алардын жүрөктөрү катып калган жана алардын көбү бузуклар. Башкача айтканда, ширкти ыйманга, зынаны кечиримге, күнөөнү бейкүнөөлүккө жана Аллага моюн сунууга алмаштырып коет. Азирети Умар Мадинанын көчөлөрүн кыдырып баратып, Аллах андан ыраазы болсун, койнуна шарап катып бараткан жигитти жолуктуруп калат. Умар радиаллаху анху: койнуңа эмне салып алгансың деп сурайт. Жигит чындыкты айткандан уялып ичинен: О жараткан Алла, мени Азирети Умардын алдында уят кыла көрбө. Айыбымды жашыра көр. Мындан ары эч качан шарап ичпейм деп жалбарат. Анан Умарды карап туруп: момундардын башчысы, бул жөн эле уксус деп жооп берет. Азирети Умар радиаллаху анху: кана көрсөтчү деп сурады эле жигит койнундагыны ага сунду. Текшерип көрүшсө, чын эле уксус болуп чыкты. Мына бир пенденин башка бир пендеден коркуп кылган тобосун карагылачы.
чын дилден кылынган тообонун урматына Алла Таала шарапты уксузга айлантып койду. Эгерде күнөө иш жасаган бирөө кылган күнөөсүнө өкүнүп, чын дилден тооба келтире турган болсо, Алла Таала анын бардык күнөөлөрүн соопко айландырып коет. Абу Хурайра радиаллаху анху баяндайт: бир күнү куптан намазын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге окугандан кийин сыртка чыктым. Жолдо баратсам, алдыма бир аял чыгып: Абу Хурайра, мен бир күнөө кылып койдум. Тооба кылсам кабыл болобу деди. Кандай күнөө кылдың дедим мен. Зина кылып, кийин ошол зинадан төрөлгөн баламды өлтүрдүм. Сен куурапсың. Анын ас келгенсип дагы бир жандын өмүрүн кыйган экенсиң. Эми тооба кылсаң да болбос деп Алланын алдында касам ичем дедим. Угуп, аял эстен танып жатып калды. Ал тууралуу ойлонуп баратып өсүмчө: арабызда Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам турганда мен өкүм чыгарып салыпмын го деп, дароо кайтып барып окуяны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтып бердим. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: өзүң да күнөөкөр болдуң, аялды да кыйроого учураттың. Алар Аллага кошуп башка кудайларга табынбагандар, Алла өлтүрүүгө тыюу салган тирүү жанды укуксуз өлтүргөндөр жана аягы суюктук кылгандар. Кимде ким муну жасаса, ал жазага тартылат. Кыямат күнүндө алардын жазасы 2 эсе болот жана ал анда түбөлүккө кор кылынат. Ал эми ким өкүнүп, тооба кылса жана жакшылык иштерди иштесе, анда Алла алардын жаман иштерин жакшы менен алмаштырып коет. Акыйкатта Алла кечиримдүү, мээримдүү деген аятты уккан жок белең деп Фуркан сүрөсүнүн 68-70 аяттарын окуган экен. Ошондо жаңылыш өкүм чыгарганымды түшүндүм. Алланын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам жанынан чыгып, менден өкүм сураган аялды ким таап берет деп кыйкырдым. Жаш балдар Абу Хурайра акылынан адашып калыптыр деп шыбыраша баштады. Мен аларга карабай чуркап жүрүп баягы аялды таап маселени түшүндүрдүм. Ал кубанганынан кыйкырып жиберди. Анан менин бир бакчам бар. Аны Алла жана анын элчиси үчүн садака кылдым деди. Икая. Күнөөкөрлүгү менен жалпы элге аттын кашкасындай таанымал бир киши Хасан Басринин сабагына келди. Ошол учурда Хасан Басри рахматуллаху алейхи элге: ыйман келтиргендердин жүрөктөрү Алланын эскертмеси түшкөн акыйкатына жибий турган учур келбедиби деген аятты окуп берип жаткан. Хадис сүрөсүнүн 16-аятын. Аятты окугандан кийин өтө жакшы баян куруп берди. Жаамат ыйлап укту. Аңгыча бир жаш жигит ордунан туруп: "О, момундардын эң такыбасы, Алла мен сыяктуу күнөөкөрлөрдүн да күнөөлөрүн кечиреби?" деп сурады. Хасан Басри рахматуллаху алейхи: "Ооба, Алла Таала сенин күнөөлөр үчүн кылган тообоңду кабыл алат" деп жооп берди. Бул суроо жоопту уккан баягы күнөөкөр кишинин өңү кубарып барып, бир кыйкырып алып эстен танып жыгылды. Анан кайра өсүнө келип Хасан Басриден рахматуллаху алейхи: "О устаз, улуу Алла мага окшогон күнөөкөр пенденин да тобосун кабыл кылабы?" деп сурады. Хасан Басри рахматуллаху алейхи ага: "Күнөөкөр пенденин тообосун кечиримдүү Алладан башка ким кабыл кылат?" деди. Ошондо жигит алакан жайып төмөндөгүдөй дуба кылды: "О жараткан Алла, тобомду кабыл алып, күнөөлөрүмдү кечирген болсоң, мени түшүнүктүү жана зээндүү пенде кыла көр. Курандан жана илимден эмне уксам эсиме сактап калайын. О жараткан Алла, мага өтө мукам үн насип кыла көр. Сенин Кураныңды окуганда уккан кишинин жүрөгү канчалык катуу болсо да жумшарып ыйманга келгидей болсун. О жараткан Алла,
Maga adal jana eç күтпөгөн жерден ырызкы бере көр. Алла Таала бул пенденин кылган дубасынын баарын кабыл алды. Анын зээнин күчтүү кылды. Ал Куран окуганда уккан кишинин баары тобо келтирип, ар күнү бир чөйчөк сорпо менен 2 нан келип турчу. Булардын кайдан келгенин да эч ким билчү эмес. Бул көрүнүш ал пенденин өлүмүнө чейин уланды. Бул Алла Тааланын чындап тобо келтирген пенделерине берген насиби эле. Анткени Кудай деген кур калбайт эмеспи? Бир аалым пенде тобо келтиргенде тобосунун кабыл алынып, алынбаганын биле алабы деген суроого бул тууралуу анык айтылган өкүм жок, бирок анын белгилери бар. Алар пенде өзүн күнөөлөрдөн оолак көрөт. Жүрөгүндө кубаныч азайып, ааламдан Алла Тааланын кудуретин сезет. Жакшы кишилерге жанашып, бузукулардан оолактайт. Дүйнө байлыгынын азын көп, акыретке байланыштуу иштердин көбүн аз көрө баштайт. Көңүлү ар дайым Алла Таала парз кылган нерселер менен алек болот. Тилин тыят, ар дайым ойлуу жүрүп кылган күнөөлөрүнө өкүнөт деп жооп берген. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah'ım barыбызын bilip bilбеген күнөөлөрүбүздү кечирсин. Allah'ım өзү разы болуп, өзү разы кылып, эки дүйнө бактылыгын насип кылсын. Амин я архамар рахимин. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jazallahu ana Muhammadan sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bima huwa akhluhu.